Жалал Абад облусу боюнча ымыркай балдардын өлүмү 6 ай ичинде былтыркыга салыштырмалуу 1,6% көбөйгөн. 2020 жылдын алгачкы айында 175 бала каза болсо, быйыл 195 бала каза болгон. Ал эми облус боюнча Базар Коргон районунда балдардын өлүмү эң көп катталып, 2021 жылдын 6 айында 1 жашка чейинки 31 бала каза болгон. Биз ушу биринчи анализди биз 3 айында жасаганбыз. Жасап, ошол өлүмдүн көрсөткүчү жогору болгон райондорго биздин эме менен координаторубуз 97-буйругу менен негизинде биз чыгып, ошол көп катталган райондорго Сузак, Нуркен, Базар Коргон райондоруна. Ал эми каза болгон жери боюнча 95 бала төрөт үйүндө, 89 бала ооруканада жана 11 бала үйүндө каза болгон. Бул тууралуу бүгүн 3-августта президенттин Жалал Абадтагы өкүлчүлүгүндө болгон координациялык кеңешмеде айтылды. Жыйында негизинен 3 маселе талкууланып, тиешелүү тапшырмалар берилди. Ушул убагында сиздер өзүңүздөр карап, анализ кылып турсаңар, андай барбаш мүмкүн. Может, бир себеп ошол баштанып. Иш башталып кетти. Ой, учеткелер, балалар өзгөчө да, балалар шарт жакшы. Адистердин айтымында балдардын өлүмүнүн 4 себеби аныкталган. Үстүбүздөгү жылдын 6 ай ичинде перинаталдык себептерден 106 бала, тубаса кемтик ооруларынан 34 бала, тубаса кемтик ооруларынан 34 бала, дем алуу органдарынан жабыркаштан 25 бала, жугуштуу оорулардан 5 бала каза болгон. Былтыр деле көп экен, быйыл деле көп экен. Анан комиссия түзүп качаран жанына барсыздар. Ошол комиссия түзүлүп барылгандан кийин ошол жерде бир бала салыштырмалуу өзгөрүү болду же болбодубу? Же сылап сыйпап эле баса бердиңиздерби? Медиктер аракетибизди жасап атабыз. Бирок эми Алла Тааланын буйругу бар экен, пендечилик деген. Ошон үчүн ошол жерге келгенде биздин абыл жетпей калып атат да. Всемирная организация здравоохранениянын берген ушул тактамасы боюнча 10 гана процент ошол адамдын ден соолугу ушул биздин медиктерге байланыштуу болот экен. Дарыгерлер тарабынан балдарды сактап калуу үчүн перинаталдык борбор ачуу сунушталып келет. Перинаталдык борбордо ара төрөлгөн, салмагынан аз төрөлгөн балдарга керектүү жардам берүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлмөк дешет. Анын өзүнүн функциясы совсем башка. Ал жерде дарыгерлерге орун болот. Дагы дарыгерлерибизди көбөйтөбүз. Ошол төлөгөн балдарды выхаживать эткенге условия түзүлөт. Баягы температурный режим түзүлөт. Бизде СПАП аппараттар көбөйөт. Бизде азыр ошол температура режимди кармоо, СПАП аппараттарга балдарды аппаратка жаткыруу, мисалы үчүн район шаарларда өтө аз да булар. Балдардын өлүмүнүн бирден бир себеби энеге кош бойлуу кезинде жакшы кам көрүлбөгөнү. Анткени кош бойлуу кезинде оор жумуштарды жасап, керектүү витаминди жебеген учурда балага зыяны тиет дешет дарыгерлер. Белгилей кетсек, соңку 6 ай ичинде Жалал Абад облусунда 13233 бала төрөлгөн. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.